Сооротуучу Кудай. 31 май. Сооротуучу Кудай каарданат. Таң эртеден ушул сөздөрдү угуш анча жагымдуу эмес. Бирок таттуу тамактардын арасында кычкыл тамактар бар, ачуу тамактар бар деген сыяктуу бул чындыктарды билүү дагы бизге пайдалуу болот деп ойлойм. Демек Кудай каарданат. Ал гана эмес, Кудай соттоочу. Жердеги жашообуздагы ар бир ишти Кудай сот алдына алып келет. Кудайдын сотунан качып кете алган, акырын жашынып кала турган эч ким болбойт. Ар бир адам соттолот. Бирок кабарлардын эң жакшысы бизди Кудайдын сотунан сактап калчу бир инсан. Ал Иса Машаяк. Так ошол каардан куткарып калыш үчүн ал айкаш жагачка керилген. Бизге болгон Кудайдын сүйүүсүн даңктайлы.